Assalamu алейкум, урматтуу кадырман калайык калк. Алыста жүргөн, убактылуу иштеп жашап жүргөн биздин боордоштор соңку кездерде аябагандай көптөгөн суроолор пайда болду. Биздин саясий турмушубузда, күнүмдүк жашообузда болуп аткан өзгөрүүлөргө, түзүлгөн кырдаалга жараша Адахан Мадумаровдун пикири кайда, сиз кайда жүрөсүз, эмне үчүн жооп бербей атасыз деген суроолор аябай көбөйүп атат. Мен ар дайым жооп бергенде айтам, менимче саясатчылар катарында, саясий партиянын төрагасы катарында менчелик көп сиздер менен байланышкан, же болбосо ал же бул маселе боюнча пикиримди айткан, пикирлерин ачык билдирген саясий партиялар жок десе, биз дайым сиздер менен түз байланышта болуп келебиз. Түзүлгөн кырдаалга дайым жоопторду так, ачык, кескин түрдө берип келатабыз. Мына бүгүн дагы ушул жыйналган жүздөгөн суроолорго баарына бир жооп берүүгө туура келет. Себеби мен баракчамда аябай көптөгөн суроолор бар, бирок кайталанма, көпчүлүгү кайталанма. Асель Абулкасымовна дейт, Абдисамат Абдраимов дейт, Нурлан Бурханов, Анара Абдугапаровадан бул чакыруу экен. Яныл Какеевна дейт, Уларбек Өсөркулов, Адилбек Байтемиров, Толкунбек Исманов, Данияр Урустамов, Адилет Каразаков, Эркинбек Замира Сыдыковадан дагы келген экен. Мына ушул сыяктуу суроолор аябагандай көп. Мен бир баарыңыздарга жооп берүүнү туура деп эсептеп атам. Себеп суроолордун көпчүлүгү кайталанма. Дали болсо канча убакыттан берки берилген суроолорго жооп берилсе дагы кайра эле берилип атат ушул суроолор. Биринчи эң көп түшүп аткан суроолор азыркы түзүлгөн кырдаалга көз карашыңыз. Мен өткөндө Габари ТВдан кенен жооп бергенмин. 1 сааттан ашык убакыт болуп кеткен. Андан кийин көз караш программасы болду. Анда да жооп бердим. Менимче кайра кайталап отуруунун кажети жок. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаал биздин эч кимибизге абийир алып келбейт. Мага бүгүнкү Кыргызстандагы абал ошол эки достун барымтасына айланып калгандай сыяктанып калды. Биз эки тарапка бөлүнүп алып, кимиси утат, кимиси утулат деген сыяктуу гана маселелерде, суроолорго жооп издеп калдык. Андай болбойт, урматтуу замандаштар, кагылайын калк. Биздин кошуна мамлекеттер кадам алдына жылып баратканы менен биз ушул эки достун ортосундагы чырда ортодо бир байкоочу гана болуп калып атабыз. Тилекке каршы бул өтө уят, өтө жакшы эмес көрүнүш, жакшы эмес жагдайлар түзүлдү. Мына ушул эсиңиздерде болсо, соңку эчен жылдардан бери бизде кыргыз интеллигенциясы, бизде кыргыз аксакалдары, эл жазуучулары, эл акындары, мындай бир улуттун уюткулары барбы деген суроону көпчүлүк учурда коюп келем. Бүгүн да ошол суроону коюп атам. Мына эрегишүүнүн аркасында биздин мамлекетибизге аябагандай каттуу доо кетип баратат. Эки тарабын тең мен эч айырмачылыгын көрбөйм. Себеби бүгүнкү түзүлгөн кырдаалды ошол эки дос экөө биргелешип жасашкан. Айтарым ушул, өткөндө Атамбаев мырза айтты, Жээнбековдун легитимдүүлүгү маселе жаратат деп. Мен легитимсиз деп мындан 2 жыл башта шайлоо бүтөөрү менен айтканмын. Ушул пикиримде турам. Бул менин пикиримди турмуш, тарых, бүгүнкү өткөрүп аткан күнүбүз өзү далилдеп келип атат. Чыгуунун жыйынтыгы, чыгуунун кандайдыр бир жолдору барбы дегендей. Эрегиштен эр өлөт дегендей, экөө эрегишчи эч нерсе эмес, бирок орто жолдо элди арачылап, элди ортого салып аткандар көрүнүштөрү жакшы эмес болуп атат. Биздин жакшыбызды жашырып, жаманыбызды ашырып, бизге душманчылык кылабыз деген кандайдыр бир аракеттер сырттан аябай көп. Мына ушулардын алдында биз жем болуп калбасак экен деген коркунучубуз бар. Көптөгөн сунуштар чөлдө атылган октой болуп, жалгыз кыйкырык болуп ушул кезге жетип келдик.
жеткирбей коюунун мүмкүнчүлүгү бар беле, сөзсүз түрдө бар беле. Кантип эгерде мен айткан аксакалдарыбыз, интеллигенттерибиз кайдыгер болбосо, арачылап ортого түшүшсө, же болбосо өздөрүнүн кара кылды как жарган калыс сөзүн айтышса, ушул деңгээлге жетмек эмеспиз. Мага мына Фейсбуктан кайрылып жазып атат, мен терең ыраазычылык билдирем. Сиз жашыңыз менен эмес, башыңыз менен бүгүнкү күндүн бакай атасы болдуңуз. Ошол бакай ата аксакалдык ролуңузду аягына чейин аткарсаңыз, элдешүү жагын караштырсаңыз, элибиз асказоого барып кептелип калды. Мындан ар жагы бүдөмүк болуп турат. Ушуга сиз жол таап бергенге аракет жасасаңыз дегендей. Мен аракеттерди жасап келатам. Терең ыраазычылык билдирем ушул ишеним артканыңыздар үчүн. Бул мен үчүн аябай чоң баа, чоң ишеним артып атасыздар. Ыраазычылык билдирем дагы бир жолу. Аксакалдарга кайрылам. Кыргыз эл баатырларына кайрылам. Баатырдык көрсөтүңүздөр. Эгерде дале болсо унчукпай жата берген академиктерибиздин, эл акындарыбыздын, эл жазуучуларыбыздын, эл баатырларынын, той тамашаларда төрдө отурган азаматтарыбыздын кайдыгерлиги токтобой турган болсо, мен дагы бир канча тарапташтарымды алып арачы түшүшкө мажбур болом. Себеп бирөөлөр айтышы мүмкүн. Атамбаевге барып жолугуптур, Жээнбековго барып жолугуптур деп, мен экөөнө тең жолуга элекмин, экөө менен сүйлөшө да элекмин. Бирок мына оюндан от чыгат болуп, улам сөз, баягы жаман сөзүнө ишенет, жакшы акылман сөзүнө ишенет, жаман күчүнө ишенет дегендей болуп, күчкө ишенип отуруунун кажети жок бүгүнкү күндө. Эч кандай жакшылык алып келбейт. Сөзгө келишибиз керек. Акыл сөзү болбосо улуулуктан не пайда? Ажылдашып алып турса, сулуулуктан не пайда дегендей, акыл сөз айтпаган аксакалдарыбыз турса, ортодон жылынып чыга калган болбойт го дегендей бир адеп сактап, биздин каада салтыбызды сактап, ушул күнгө чейин келдик. Бирок кайдыгерчилик, дагы бир жолу кайдыгерчилик болуп аткандан өзүмчө жол издөөгө мажбур болом. Сөзсүз түрдө сынчылар толо чыгат. Мен андан коркпойм. Кандай сындаса ошондой сындасын. Мага өлкөмдүн бүтүндүгү, элимдин бейпилдиги, мамлекетимдин келечеги керек. Ошондуктан эки тарапты тең мен бир ийге чакырам. Конституциялык талаага келиңиздер. Конституциялык талаага келип дагы кылымга арткан кыргыздын каада салтына келиңиздер. Күнөө эки тарабыңарда тең бар. Экөөңөрдө тең күнөө, ат көтөргүс күнөөлөр бар. Атамбаев айтты, мен Жээнбековду алып келгеним аябай чоң жаңылыштык деп. Жаңылыштык эмес, бул мыйзам бузуучулук болгон. Өкмөтүңөр дагы, президент катарында сиз дагы конституцияны дагы тебелеп, шайлоо жөнүндөгү мыйзамды да тебелеп, эптеп, жалган жашык менен ушул кишини алып келгенсиздер. Бул киши дагы алыштабынан жашырып, мыйзамдарды одоно түрдө тебелеп бузуп, эбегейсиз чоң каражаттарды сарптап, элдин добушун сатып алып, адал жол менен эмес, тескери жол менен бийликке келип отурат. Эсиңиздерде болсо, Мадумаров тарабынан шайлоо бүтөөр замат, ошол күнү, шайлоо жүрүп аткан күнү баса белгилеп айтылган. Эми бүгүн улам соке болбой калды деген митингке келип бересизби деген чакырыктар түшүп атат. Эгерде ошол коюлуп аткан талаптарды мен колдойм, ал митингдеги, бирок формасын эмес. Силерге кошула албайм. Соке болбой калды деген теманы коюпсуздар, а мен бул киши болбойт деп чыккан. Бул киши болбойт. Себеп бараткан көч туура эмес, бул көчтү уланта турган болсо, бул көч дагы жакшылыкка алып барбайт деген эскертүүлөр менен чыгып айтып келгенбиз. Көрө көсөм болот дегендей, мына биринчи президентибиздин болбой калгандыгына 14 жыл керек болсо, кийинкисине 5 жыл, мына отурумдукчулар мамлекетти туңгуюкка алып барат. Булардын конституциясы, булардын декреттери мамлекетти жок кылат деп кан какшап айткан учурда түшүнбөй койдук, ага көңүл бурбай койдук. Андан бери 9 жыл өттү. Эми бул кишинин болбой калгандыгын билиш үчүн
2 жылга жакын мезгил керек болгон болсо, бул дагы өсүш. Бирок не деген заман өттү, не деген убакыт өтүп кетти, не деген жашоо, не деген керемет жашоонун мезгилдери өтүп кетти. Тилекке каршы аттиң. Мен кезинде айтканмын деп эле туруп алган дагы болбойт. Айтылган убакта мүмкүн менден кемчилик кеткен, түшүндүрө алган эместирмин. Мүмкүн жеткиликтүү кылып айта алган эместирмин. Бир нерсе десе айтасыздар, бизди күнөөлөбөңүздөр деп. Күнөөлөбөйм, мен күнөөлүүмүн, мен түшүндүрө албадым. Мына ошол мыйзамсыз шайлоо өттү, сатып алуулар болду, баардык жерде элди кыйнап, зордоп, ташып, коркутуп, үркүтүп шайлоолорду өткөрдү. Мына ошондой бузук шайлоолорду өткөрүп берген Борбордук шайлоо комиссиясына орден, медалдарды, сыйлыктарды берди. Мына ошол азаматтар азыр баардык мамлекеттик сыйлыктардан баш тартуусу керек. Биз туура эмес өткөргөнбүз. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга биздин түздөн түз күнөөбүз бар. Биз кечирим сурайбыз деп кечирим сурай турган мезгил келди. Сурашыңыздар керек. Отурумдукчулар дагы кечирим сураш керек. Мына бүгүн дагы бир суроо келип атат. Көп Роза Отунбаеванын билдирүүсүнө кандай карайсыз? Роза Отунбаеванын билдирүүсүнө эч кандай карабайм. Кечиккен акыл, кеч кирген көсөөнүн акылы түштөн кийин кирет дегендей, түштөн кийин кирип, мен өткөндө да Роза Исаковнан өзүнүн көзүн айтканмын. Бүгүн айдан түшкөндөй боло калып, таң калганыңыз жарашпайт сизге. Мына ушул системанын баарын биргеликте чогуу кургансыздар. Мына соттор боюнча айтып атасыз, каалагандай соттоп келди деп. Туура ошол соттордун көпчүлүгүнү сиз дагы даяндагансыз. Сиз өзүңүз ошолордон экзамен алып отуруп даяндагансыз. Мен кезинде айттым эле, соттор партияга баш ийип, партиянын уставы менен сот жүргүзүп калабы, же кыргыз конституциясына, мыйзамдарына баш ийеби деген суроону дал сизге берген. Тилекке каршы болор иш болду. Эми мындан ары карай кандай жол табуубуз керек? Жол табуу тек гана баягы кылымдарды карыткан аксакалдарыбыз айткандай, ийири отуруп түз кеңеше турган мезгил келди. Болбосо биз кыргыз мамлекеттүүлүгүн, бүтүндүгүн, биримдигин жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Адам сөзгө байланат, айбан чөпкө байланат дегендей, биз сөз издешибиз керек. Сөз табышыбыз керек, бир сөзгө келишибиз керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө күчкө ишенебиз деп, биздин күчүбүз бар деп эки тарап күч көрсөтүп аткандыгы бул жакшы көрүнүш эмес. Кагылайын калк, мына ушул кайдыгер болгонубуздун кесепетинен, же болбосо мага баары бир, ким болсо ошол болсун деген ошол бийликтин чокусуна, кокусунан келип калган, даярдыгы жок, алдым жуттумдар, ууру кескилер, кандайдыр бир айла амалдар менен келип калгандыгынын кесепетинен бүтүндөй элибиз, мамлекетибиз барымтада калып отурат. Мына керемет болгон ысык көлүбүзгө келе турган азамат, сырттан келген коноктор, келүүчү коноктор, келе турган коноктор баары бизге көз салып карап турат, эмне болуп кетер экен дегендей болуп. Жаздын бир күнү кышты багат дегенде, кышка камкордук көрө турган кезибиз бүгүнкү күндө. Кыштын камын көрө турган мезгилибиз. Биз топ-топко бөлүнүп алып, жаакташып, бири-бирибиз менен билек сынаша турган абалга келип калдык. Жакшы эмес көрүнүш. Өтө жакшы эмес көрүнүш болуп калды. Мен кайрылам, аксакалдарга кайрылам. Мен улуттун уюткуларыбыз деп жүргөн азаматтарга кайрылам. Жогорку кеңеш өзүнүн функциясын түк аткарган жок. Бардык ишти жасап, оодара салып, танап салып, жайкы өргүүгө кетип калгандыгы булардын жоопкерсиздиги. Эмне болуп аткан кезде дагы мен ойлодум эле, бир 2 жумага жумуштарын улантат го, чарчап кеткен жерлери жок. Бир жумада 2 күн иштеп атат. 2 жумага улантып, ушул маселени, чиеленишкен маселени чечип, андан кийин кетет го деген үмүттөлөм, бирок алардын акылы да жеткен жок, тажрыйбасы да жеткен жок. Биздин касиеттүү элибиздин алдындагы жоопкерчилиги да жеткен жок. Бул өтө уят көрүнүш. Бул жоопкерсиздик. Сиздер эл өкүлүбүз деп айтканга моралдык да укугуңуздар жок, мыйзамдык да укугуңуздар жок. Ушундан көрө тарап кеткениңиздер болсо,
элдин капчыгына бир топ үнөм киргизип ошол жагынан пайда келтирмек болор элеңер. Тилекке каршы 2 күндүн ичинде буйрукту аткардыңар дагы жоопкерчиликтен качып жок болдуңар. Түзүлгөн кырдаал күндөн күнгө, сааттан саатка күчөп баратат. Мен ошол улут уйуткуларына кайрылам. Кандайдыр бир жолун таап, айтсам жаман көрөсүздөр, анда өзүңүздөр айтыңыздар, сунуш бериңиздер. Кимдир бирөөгө аябагандай катуу тополоң керек болуп атса, мага Кыргызстандын бүтүндүгү керек. Дагы бир жолу айтам, элибиздин тынчтыгы керек. Бир да эненин көзүнөн жаш тамбашы керек. Бир да жесир калган аял болбошу керек. Бир да жетим калган бала болбош керек. Биз акылыбызга келип, токтонуп, достко күлкү, душманга таба болбостон, мына сырттан массалык маалымат каражаттары жарыялап жаткандай, экиге бөлүнүп калды дегендей сөздөрдү, алардын моокумун кандырбастан өз ара чечкенди үйрөнөлү. Жоопкерчиликти сезели, кеч болуп кала электе. Келиңиздер, ушул чакырыкка үн кошуңуздар. Кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо айтыңыздар. Баатыр болуп төрдө отурган жакшы, баатырдын көтөрөр жүгү бар. Ошол жүктү да көтөрө билишибиз керек. Мен ушул жоопкерчиликке бардык кайдыгер эмес болгон азаматтардын баарын чакырам. Келиңиздер, бир бололу, бар бололу, бай бололу, бир билек, бир тилек бололу. Келечегибиз кең болсун. Ар кандай шайтандын азгырыктарынан, ар кандай апааттардан жараткан Аллах өзү сактаган болсун. Бардык тараптарыбызга жараткан инсап берсин. Бүгүнкү күндө кара күч менен эмес, акылыбыз менен күрөшкөнгө, акылыбыз менен жол тапканга Аллах бизге сабырдуулук берсин.